Geçe dağın iki граждандык активист деп коелук. Киши, bir ayal bir erkek. Текебаевдин мыйзамдары элдин канын ичип атат деп сүткорлукту чектөө боюнча мыйзамды көтөрүп сөз кылып атат. Өтө жогору пайызга дагы 13-жылы Текебаевдин сүткорлукка каршы деп аты сүткорлукка каршы заты сүткорлорду колдогон мыйзам кабыл алынып алып 18-20% менен берип жаткан банктардын үстүнө бул кошумча жөндөн эле кошулуп калган пайыз болуп туруп бүгүнкү күндө ошо банктан кредит алгандардын 70-80% элдер жабыркап жалгыз үйүнөн ажырап көчөдө калды да. Булар бул маселенин проблеманын тарыхынан кабары жок адамдар. Бул мыйзамдын маңызын түшүнбөгөн адамдар. Балким түшүнгүсү келишпейт. Бул эмнеге түшүнөт дегендерге мен айтар элем, мен түшүнгөн үчүн 25 жылдан бери элдин укугун коргоп келе жатам. 25 жылдан бери ар кандай тагдыры талкаланган адамдар менен бирге жүрдүм. Урматтуу Өмүрбек Черкешевич. 2010 жылдан кийин 2011-12 жылы Жогорку кеңешке тынымсыз аялдар Баткенден, Көлдөн, республиканын бардык жагынан аялдар митингге чыгышты. Алар карыз алдык дейт. Карызыбыздан кутулбай атабыз. Зар болуп туруп, муктаж болуп туруп 20-30 миң карыз алсак, проценттери асман тээп, пенясы көбөйүп, үйүбүздү алып койду деп келишти. Ошол кезде микрокредиттик организациядан 1,5 миллион адам карыз алган экен. Ал эми лицензиясы жок тараптардан дагы 1,5 миллион адам карыз алса, 1 миллион адам бири-биринен карыз болуп эле жатып калган. Ар бир үй карыз болуп калган. Ал кезде карыздын проценти чеги жок болчу. Пенясы, штрафы асман тээп, bir жылда 1000%-тен ашып кетип аткан. Тартипке салган эч ким жок. Кредитке үйлөнүп калышты. Кредитке ата-энеси өтүп кетсе, узатып калышты. Кредитке ажыга барып келип калышты. Кредитке балдарын мектепке жөнөтүп, бузга жөнөтүп калышты. Бүт баары кредитке жашалып калды. Мунун себеби биринчиден элдин керектөөсү өстү, бирок анын финансылык сабаты жок эле. Муктаж болуп тургандан акча алсак эртең кайтара берет экенбиз деп аферисттердин, сүткорлордун тузагына түшүштү. Карыз алгандардын көп аялдар эле, көп келиндер үйлөрүнө бара албай, мен өрттөнүп өлөм деп жогорку кеңешке келип турду. Ошондо мен микрокредиттик организациялардын жалпы эле ушул кредит карыз алып аткандардын процентин чектеп, анткени биздин динде, ислам дининде сүткорлук арам деп эсептелинет. Процент арам деп эсептелинет. Бирок эми аны таптакыр жогото албасак дагы аны чектейлик, азайталык, адилеттүү деңгээлге алып түшөйлүк деп бул мыйзамдын негизине ушул биздин философиялык, моралдык ушул баалуулуктарыбыз дагы турду. Биз деген ошо 2012 жылы, 11-12 жылдары ак үйдүн астында бир 500дөй аял такай жүрчүбүз. Эртең менен жумушка келгендей 9-га келип, ошо Текебаевдин астын тозуп жумушка келер маалында варатанын оозунда турчубуз баарыбыз тең. Анан кийин ошо бизге жардам бериңиз, ошо банктардан, микрокредиттен, банктардан жалаң кыйналган аялдар болчу да. Ошентип келип жардам бериңиз деп канча жолу кетип баратканда да 5ке чейин отурчубуз. Ал күнү эртең менен жолукпасак 5ке чейин отуруп. А жерде өрттөнгөндөр канча болду, ыйлагандар канча, ажырашкандар канча болду ошол жалаң тиги банктардын, микрокредиттин азабынан. Дем ал киши сиздердин пайдаңыздарга чечип берген экен, ошол 20%-тен кийин токтосун, жанагы пенясы деген. Эмне мыйзам иштеп атабы? Соттошкондо деле ал Текебаевдин мыйзам бизге жардам берген деле жер жок. Мына ошол 12 жылдан бери мен дагы эле жүрөм, ушу акыйкат таппай
Ушу микрокредиттен, микрокредит капитал плюс дегенден алгам, бир 400 миң сом алгам, бир үйүмдү койсом деген бул деген эксплуатацияга берилбептир деп жерди там деп алган, жерде эле. Анан дагы булуңуз жетпей 400 миң сомго дегенде дагы Мерслу парк деген $14,000 машинени койгом. Ошону менен эле экөөнү тең алдырып, мына ошого чейин мен эчтеке банктардан кайтарып ала албай жүрөм. Жерде алган үйдү жилой дом деп саткан. Ошону менен Самудинов деген сатып алып, анан выселение деп эле ушунча жылдан бери канымды ичип келатат. Прокуратурага, эмеге сотторго кайрылганда Алтекебаевдин закону силерге тиешеси жок деп мен соттор тиги банкка эле чечип койгон. Бул түшүнбөгөн, көчөдө эле жүргөн, обончу тиги бул дегениге анан мен дагы кыжырым кайнап, кана эмне мен ошо кыясыдагы элди кырдымбы, шүмшүк болуп, же бирөөнүн акчасын алдымбы, же мамлекеттин казынасына кол салдымбы деп туруп анан аябай жазсам, түндө саат 1-де карасам, Өмүрбек Чиркешевичтен жооп келиптир. Ыргалай айым, Ыргалай Бекмуратова, мен сизди жөн эле түшүндүрүп коеюн дедим, катуу тийсе кечирип коюңуз деп. Биринчи жарым жылдыкка 21.99 деп аныктаган. Банк жана коммерческий кредитный союз бардыгы бир среднеизвешенный алынат да. 21.99 дейт. Анан ошол Текебаевдикин 15-ти кошкондо 36.99 болуп калып атат. Бул Текебаевдин пайдасыбы же зыяныбы? Анан экинчи жарым жылдыкта 20.91ге түшүп атат. Фактически процент түшүп атат өзүнчө. Анан Текебаевдикин кошкондо 35.91 болуп калып атат. Эми ошол отчетун алайык ошонучу. Отчетун алып, мына 2014-жылы 78,8 миллиард коммерциялык банктар жана насыя бериптир да. Ошодон алган кирешеси, бул пайдасы эмес, таза. Кирешеси 13,4 миллиард киреше алып атат. Же болсо 17%. То есть булар кредитти ошо орточо 17 бериптир да. Пайыз чыгышасы 5,11 миллиард болуп атат. Ошол берген кредиттин баягы банк үчүн наркы 6,47% болуп атат. 8,13 миллиард таза киреше алып, 10,53 миллиард, почти 11 миллиард чистый прибыль алып атат. Бул каерде мындай бар да? Ладно, 1%, 2% алсын. 11% эмес да. Бул ушу мен как финансист катарынан мен мыйзамсыз деп эсептейм. Эмне себептен азыр бизде 13 эле Кыргызстан мамлекетинин банкы болсо, Текебаевдардын мезгилинде бүтүндө азыр 27 болсо, жарымдан көбү чет өлкөлүк банктар ушул жерге ачылат. Өздөрүнүн өлкөсүндө андай пайыз менен бербейт алар. Мисалы үчүн мына Казкоммерцбанк. Казакстанда ашып барса жогору, эң жогорку пайыз 10%га жетпейт. А бизге келип алып 30-40, Урматов Текебаевдин 15% үстүгө кошулганда 48%тен алып атпайбы? Бүгүнкү күндө деле. Мен Facebook өзүнүн ошол чыгарган постунун астында аябай элдер мени тепкилеп, шүмшүк, бул обончу, бул мыйзамдын мысын тааныбаган адам, Абдымалик Кудайбердиев мейли ал киши экономист түшүнөт, бул эмнеге түшүнөт дегендерге мен айтар элем, мен түшүнгөн үчүн 25 жылдан бери элдин укугун коргоп келе жатам. 25 жылдан бери ар кандай тагдыры талкаланган адамдар менен бирге жүрдүм. Урматтуу Өмүрбек Чиркешевич, сиздин чыгарган мыйзамыңыз менден жакшы. Азыр Абдымалик Кудайбердиев айтат, а мага берген жооп боюнча мен аябай Өмүрбек Чиркешевич өчү сылык эле кайрылды. Ал киши эми не болсо дагы дипломат, жогорку билимдүү. Анан мени бул түшүнбөгөн, көчөдө эле жүргөн, обончу тиги бул дегениге анан мен дагы кыжырым кайнап, кана эмне мен ошо кыясыдагы элди кырдымбы, шүмшүк болуп, же бирөөнүн акчасын алдымбы, же мамлекеттин казынасына кол салдымбы деп туруп анан аябай жазсам, түндө саат 1-де карасам, Өмүрбек Чиркешевичтен жооп келиптир. Ыргалай айым, Ыргалай Бекмуратова,
мен сізді жөн эле түшүндүрүп коеюн дедим, катуу тийсе кечирип коюңуз деп. Мен дебатка чакырсам, мен сиз менен дебатка чыга албаймын, сиз кечирип коюңуз деп жөнөттүр. Эмне үчүн чыга албайт? Чыксын, онлайн түрүндө чыксын. Эгерде артында аябай таза болуп, мага окшоп элге жалындап күйгөн депутат болсо, мына сиз Кыргызстан үчүн аябай көп иш кылдыңыз дейт, санап берсин. Мен чакырам, дагы эле чакырам. Бардыгы күчүндө 14 убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн баарын чакырам. Мага баа бергендерди дагы чакырам. Эмне себептен өмүр бою элиме мен бекер кызмат кылган аялды аркы нерсе деп атка коет, анан өлкөсүн тоногон сепаратисттерге Кыргызстан мамлекетине бүлүк салган кылмышкерди туукулат, ошонун үчүн жооп бериш. Эксперт катары, өзүңүз финанс катары ошол мыйзамдын кандай мүчүлүштөрү болгон, ал кишини уга турган болсок, ал кишинин чыгарган мыйзамы аябай элге пайдалуу болуп атат. Сиздер болсо айтып атасыздар, элге зыяны тийип атат депчи. Эми ошол боюнча күнгөй тескейи боюнча бир токтой кетпейсизби? Мен ушул мыйзам боюнча мен да уктум, Текебаевди айтып атат, алар акылы жетпей эле ушинтип айтышып атат, анда мындай деп. Эми өзүн аябай акылдуу көрсөтүптүр. Макул эми акылдуу болсун. Бирок мыйзам мындай жазылган да, ошол 163 мыйзам 24-йыл 2013 жылы алган. Бул жерде жазып атат. Мыйзамдын өзүндө да айтылып турат да бардыгыча. Пайыздуу уюмдарды чектүү жол берилүүчү пайыздын өлчөмү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан аныкталган. 15% кошулуп турган орточо салмактуу алынуучу номиналдык пайыз коюмдан улам эсептелет. Бул айтып атат, ошо банк аныктаган пайызга 15 кошуп эсептелет. Биз айтып атабыз 15 эмне ал депчи. Бул чектеген эмес, кайра чектегенге 15 кошуп коюп атпайбы. Баягы банк аныктаган деген бул жанагы ошол мезгилдеги баягы банктардын орточо пайызын, эми ар түрдүү банкта ар түрдүү пайыздар. Ошонун орточосун чыгарып берет да, предельно допустимый деп банкча. Италия ошо фактынын ортосун чыгарып берет. А бул 15-тин неге кошуп коюп атат да? Наоборот, көбөйтүп коюп атпайбы. Ошол айтып атат, 80 эле, андай эле, мындай эле түшүп атат. Азыр деле 50-60% бар. Азыр делечи кээ бир банктарда. Мына өткөндө көрдүк, 40% алып кетип атат. Анан 15-тин неге кошулду деп атат? 15 мыйзамсыз болуп атпайбы. Эгер мындай умный экен, эсептүү экен, 15-тин үчүн койгонбуз деп далилдеп берсин. Ооба. Анан эми ошол 14-жыл, бул эми 13-жылы кирип атат мыйзам. 14-жылы факты. Эми ошол эгер көрүп аткан болсо, урматтуу Өмүрбек Черкешевич, сиз Улуттук банктын отчеттору бар. Отчет МБК депчи, Улуттук банктынча, жылдар боюнча. Ошол 13-тө бар, 14-тө бар. Сиз анализ жасаттыңыз. Ошол жерде берилген кредиттин суммасы бар. Жанагы кредитный союздар канча берген, коммерциялык банктар канча берген, канча процент менен берген, ошо проценттин өзүнүн наркы банк үчүн канчага турат, олар канча пайда алып атат, бардыгы жазылган. Биз анализдердин негизинде айтып атабыз. Сизге ошол эле баягы 80 миллиард андамда мен ушумалга чейин банктан бир мен баягы карызым жабылды, же процент түшүрүп берди деген мен ичке уккан жокмун. Мен как раз ушу банктан жабыр тарткандардын укуктарын коргоп жүрөм соттордо. Мен муну аябай жакшы билем да, анан ол киши каяктагы 80 миллиард, 90 миллиард айтып берип атат, билбейм. Мен ошол отчет негизинде айтып берейин. Эми бул 14-жыл болуп атат да, 13-төн кийин 14 болуп атат да. 14-тө ошол банк аныктаган эме процент биринчи жарым жылдыкка 21.99 деп аныктаган. Банк жана коммерциялык баягы кредитный союз бардыгы бир среднеизвешенный алынат да. 21.99 дейт. Анан ошол Текебаевдикин 15-ти кошкондо 36.99 болуп калып атат. Бул Текебаевдин пайдасыбы же зыяныбы? Анан экинчи жарым жылдыкта 20.91ге түшүп атат. Фактически процент түшүп атат өзүнчө. Анан Текебаевдикин кошкондо 35.91 болуп калып атат. Эми ошол отчетун алайык ошонучу. Отчетун алып, мына 2014-жылы 78.8 миллиард коммерциялык банктар жана насыя бериптир да. Ошодон алган
кирешеси бул пайдасы эмес, таза кирешеси 13,4 миллиард киреше алып атат. Же болбосо 17%. То есть булар кредитти ушу орточо 17 бериптир да. Пайыз чыгышасы 5,11 миллиард болуп атат. Ошол берген кредиттин баягы банк үчүн наркы 6,47% болуп атат. 8,13 миллиард таза киреше алып, 10,53 миллиард, почти 11 миллиард чистый прибыль алып атат. Бул кайерде мындай бар да? Ладно, 1%, 2% алсын. 11% эмес да. Бул ушу мен как финансист катарынан мен мыйзамсыз деп эсептейм. Эми бул неден чыгып атат? Благодаря баягы бул жерде баягы жана 15-ин кошпогондо деле, 15-ин кошпогондо деле 21,99 берген экен банктарчы. Ошого жетпей атат өзү негизичи. А бул эмнеге 15-ти кошуп 36,99 резерв кылып атат да банктар. Бул эмне? Банктарга кошаметпи, же шерикпи, же өз иштерсе түшүнбөйбү? Мен ойлодум, баягы өз иштерсе түшүнбөй атат да, булчу. Анан жанагы нефинансовый кредитный учреждениялар 2014-жылы мына бул бүт отчетный данные 21,7 миллиард кредит берип атат. Ошодон пайыз кирешеси деп 6,76 почти 7 миллиардка жакын пайда алып, киреше алып атат, киреше. Же болбосо 31,15%. Орточо булар 31,15%га берип атат. Эмелерчи? Эми ошонун берген кредитini жана 21,7 миллиард кредитinin чыгашасы себестоимость да, баягы ошо жана кредитiniz 2 миллиард 43 2,43 миллиард болуп атат, почти 2,5 миллиард. Эми баягы акчанын стоимосу, башка расходдор банктар ушунча болуп тур да. Пайыз менен же болбосо 11,9 болуп атат. 11,9. Банк үчүн 11,9 эле туруп атат да, бул 31,15ке берип атат. Же болбосо 19,90, 20% чистый прибылга коюп атат. А эми берде болгондо жанагы Текебайдын эмеси боюнча болгондо банктыкы бергенде мына ошо жана 21, 20,91 болмок да. Именно ушу нефинансовый кредитный учреждениялар булар мыйзам иштеп атпайбы. Бул мына 36,99 биринчи жарым жылдыкта 35,91 болуп атат да, 21% ошо 15ти кошкондо ошондой болуп кетип атат дагы. Булардан именно жагы таза пайда чыгып, 20% таза пайдага ушу мыйзам коюп берип атат да. Бул эмне? Зыян эмеспи? Эми бул жерде баягы адамдардын эле зыяны башка деген эме эмес да. Өзү негизи банк системасы экономиканы акча менен камсыз кылыш керек. Бул экономика деген бул байланыш. Байланыш только акча менен болот. Анан кийин ушундай проценттер менен бергенден бул элдин эмес, мамлекеттин экономикасына жок кылып атат да. Эми кече айтып тур мен эмнелерди эме кылдым башка депчи, баягы эми биз кыйрадык деп атат да. 33 жыл болду, эмне кыйрады биздин Кыргызстанда? Менин айтып аткан жерим жок. Кыргызстан азыр дүйнөдөгү эң жакыр өлкөлөрдүн бири. Жакырчылык каяктан келди? Именно ушу банк системасы иштебегенден. Мамлекеттин бюджет, салык саясаты мыйзам менен иштебегенден, мыйзам менен. Мына азыр 24 мамлекет дүйнөдөчү пайызсыз кредит берет да. Себеби бул экономиканы көтөрүшкө, элди байытыш керек да, мисалы. Элдин акыбалын оңдош керек. Өзү банктык системасынын максаты ошол. Бизде ушундай эми эмне деп нелердин таасири менен билбейм, баягы жеке кызычтардын таасири менен бир эми бизде эл бар эле билет да, бир определенный бир коомдун бир бөлөк, бир уучту дейбизби, бир бармактай эмес үчүн вес адамдар жабыр тартып атат да. Бизде мына азыр эгер себестоимость менен берген болсо, биздики мына азыр көрсөтүп атпайбы? Пайыз чыгышасы мына 6,47 деп атат. Банктардыкы булардыкы 11 экен. Анан ушу процент эми азыр бул дагы түшүп кетти. Мен эми 2014-тө айтып атам. Бизде деле бүгүнкү күндө бизде эгер өзүнүн стоимосу менен берсе, мына өздөрүнүн отчету боюнча бизде дагы 7% ашкан пайыз болуш керек эмес. Бүгүнкү күндө эле болуп атпайбы?
Текебаевдин мыйзамы бүгүн деле ошол бойдон. То есть бизде банк системасында мыйзам иштеген жок. Туура. Бул экономиканы эми элди кембагал кылган эмес, мамлекеттин экономикасы да айтып атпаймынбы. Анан эми Текебаев өзүн аябай грамотный сезет экен. Баягы өлкөнүн мамлекеттин натыйжалуу боюнча Семирный банктын эмеси бар. Анализ мен берем, менин немеме Фейсбукка кирсин, менде бүт булар боюнча данныйлар бар. Bizde мамлекеттик башкаруу системасы ошонун ичинде 6 показатель менен берген, баягы учет мнений населения, подотчетность государственных органов депчи. Анан политическая стабильность и отсутствие насилия депчи. Үчүнчү эффективность работы правительства, төртүнчү как раз качество законодательства, верховенство закона, сдержанность. Ушулар боюнча көрсөткүчү, эгер питбаны түшүнүктүү болуш үчүн 5 баллык система менен айтайын, бизде плюс 1ден ашкан эмес. Biz 32-33 yıldan olsa biz значит мектепте деле bir алган баланы, эки алган баланы класстан класска көтөрбөйт да, туурабы? Бизде баягы ортодо болгондо 3 болчу, 3төн төмөн болбош керек. Эми мына Текебаевдин эмеси. Ана жөн эле популисттик кылып бир нерселерди айтып, мен кылгам, мен андай кылгам. Туура билебиз. Булар конституцияны оңдошту, башкалар да оңдоду, бирок жыйынтыгында ошо именно мыйзамдын качествосу боюнча биз совсем нөлдө отурабыз го. Эмне себептен азыр бизде 13 эле Кыргызстан мамлекетинин банкы болсо, Текебаевдин мезгилинде бүтүндө азыр 27 болсо, жарымдан көбү чет өлкөлүк банктар ушул жерге ачылат. Өздөрүнүн өлкөсүндө андай пайыз менен бербейт алар. Мисалы үчүн мына Казкоммерцбанк. Казакстанда ашып барса жогору, эң жогорку пайыз 10%га жетпейт. А бизге келип алып 30-40, Урматтуу Текебаевдин 15% үстүгө кошулганда 48%тен алып атпайбы? Бүгүнкү күндө деле. Банктар эмне себептен бүт агылып Кыргызстанга агылып келди? Ошол биздин жемкорлор, биздин бир уч экс-депутаттар, бир уч гана өзүнүн мурдунан алысты көрө албаган, үй бүлөсүнүн кызыкчылыгынан артык мамлекетти ойлогон жемкор жетекчилердин ыдык кел деп алар кыршабайт эткен үчүн бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда банктар эбегейсиз байып, элдер кор болуп жатат. Текебаев 30 жылда эмне кылды эле деп суроо бергенде жакшы көргөндөр бар. Мен бүгүн 12-13 жылы күрөшүп жүрүп өткөргөн бир мыйзамым жөнүндө айтып берсем де, аны айтпайт эле болчумун. Шарапаткан Мажитова деген депутат аял Текебаевдин мыйзамы элди кыйнап жатат. Банктардагы кредиттин проценттерин жогорулатып элди эзип атат деп комитеттин жыйынында айтып калды. Бирок ал жерде Эмил Токтошев, Султан Айжигитов деген депутаттар түшүндүрүп бергенден кийин мен жооп бербей эле коеюн дегем. Кече дагы эки граждандык активист деп коелук. Киши, бир аял, бир эркек Текебаевдин мыйзамдары элдин канын ичип атат деп сүткорлукту чектөө боюнча мыйзамды көтөрүп сөз кылып атат. Өтө жогору пайызга дагы 13-жылы Текебаевдин сүткорлукка каршы деп аты сүткорлукка каршы, заты сүткорлорду колдогон мыйзам кабыл алынып алып, 18-20% менен берип жаткан банктардын үстүнө бул кошумча жөн эле кошулуп калган пайыз болуп туруп, бүгүнкү күндө ошо банктан кредит алгандардын 70-80% элдер жабыркап, жалгыз үйүнөн ажырап көчөдө калды да. Булар бул маселенин, проблеманын тарыхынан кабары жок адамдар. Бул мыйзамдын маңызын түшүнбөгөн адамдар. Балким түшүнгүсү келишпейт. Мен эми тарыхынан кыскача айтайын. 2010 жылдан кийин 2011-12 жылы жогорку кеңешке тынымсыз аялдар Баткенден, Көлдөн, республиканын бардык жагынан аялдар
митингке чыгышты. Алар карыз алдык дейт. Карызыбыздан кутулбай атабыз. Зар болуп туруп, муктаж болуп туруп 20-30 миң карыз алсак, проценттери асман тиеп, пенясы көбөйүп, үйүбүздү алып койду деп келишти. Ошол кезде микрокредиттик организациядан 1,5 миллион адам карыз алган экен. Ал эми лицензиясы жок тараптардан дагы 1,5 миллион адам карыз алса, 1 миллион адам бири-биринен карыз болуп эле жатып калган. Ар бир үй карыз болуп калган. Ал кезде карыздын проценти чеги жок болчу. Пенясы, штрафы асман тиеп, bir жылда 1000%тен ашып кетип аткан. Тартипке салган эч ким жок. Кредитке үйлөнүп калышты. Кредитке ата-энеси өтүп кетсе, узатып калышты. Кредитке ажыга барып келип калышты. Кредитке балдарын мектепке жөнөтүп, бузга жөнөтүп калышты. Бүт баары кредитке жашалып калды. Мунун себеби биринчиден элдин керектөөсү өстү, бирок анын финансылык сабаты жок эле. Муктаж болуп тургандан акча алсак эртең кайтара берет экенбиз деп аферисттердин, сүткөрлөрдүн тузагына түшүштү. Карыз алгандардын көп аялдар эле, көп келиндер үйлөрүнө бара албай, мен өрттөнүп өлөм деп жогорку кеңешке келип турду. Ошондо мен микрокредиттик организациялардын жалпы эле ушул кредит карыз алып аткандардын процентин чектеп, анткени биздин динде, ислам дининде сүткөрлүк арам деп эсептелинет. Процент арам деп эсептелинет. Бирок эми аны таптакыр жогото албасак дагы аны чектейлик, азайталык, адилеттүү деңгээлге алып түшөйлүк деп бул мыйзамдын негизине ушул биздин философиялык, моралдык ушул баалуулуктарыбыз дагы турду. Ошол кездеги микрокредиттик организациялардын проценти күнүнө 1%тен 300%ке чейин болуп турган эле. Орточосу 65% эле. Мыйзам жазып, Кыргызстандагы любой карыз, любой коңушу бир тууганга берсе, кредиттик организациядан, кредиттик союздан, банктан аласыңбы, белгилүү чектен ашпаш керек. Ал чек финансылык рыноктун, экономиканын абалына карата төмөн ылдый түшүп турат деп формуласын аныктаганбыз. Андан ашканын мамлекет тааныбайт деп. Процент да чексиз болбойт. Пеня 20%ке чейин жеткенден кийин токтоп калат деп мына ушул жерде чек коюлган. Мына ошондон бери 10 жыл өттү. Биринчи жылы чу дегенде эле микрокредиттик организациялардын проценти 38%ке түшүп, ушул карапайым адамдар, карыз алган адамдар жылына 3-4 миллиард сом экономдоп калды. Мына 22 жылы микрокредиттик организациялардын кредиттик портфели 28 миллиард сом болуптур. Ал эми процент 29-30га чейин түшкөн. Ал эми кредиттик союздарда 25%ке түштү. Ошентип, ушул мыйзамдын эсебинен акыркы жылдары жылына карыз алгандар 8 миллиард сом жеңилдик алып отурат. Эгер орто эсеп менен 5-6 миллиард жылына экономдоду дей турган болсок, ушул мыйзам ишине кирген 10 жылдын ичинде биздин граждандар 50-60 миллиард сомдук менден деп кое берейин эми. Жамандаганда менин фамилиямды айтат. Эми жакшы жагын деле менден Текебаевтан деп коеюн. Текебаевтан 50-60 миллиард сомдук жардам алган. Эми ушуну түшүнүппү, түшүнүп эмеспи, Текебаевдин мыйзамы элди тоноп атат деп айтса, ага ишенген адамдар, миңдеген
просмотрлар, лайктар, комментарийлер адамдар мындай ишене берет экен. Мен жана айткандай көбүбүз ушул тарыхты тез унутабыз. Маселенин тарыхын уnuттук. Мыйзамдын маңызын түшүнбөйбүз. Мыйзам мурун чексиз болгон кредиттик процентти чектеп койду. Мурун чексиз болгон пеняны көбүрүп жабыр эле көбөйүп кете бере турган болсо 20%-тен ашпайт деп койду. Мына ушунусу менен бул сүткөрлүккө чек койду. Бирок тилекке каршы бул улуттук банк лицензиялаган микрокредиттик организацияларда гана чек койду. Ломбардтарда бизнесмендер лицензиясы жок адамдар биринен бирине берген карыздарга бул мыйзам тилекке каршы иштей элек. Бул мыйзам соттор сиздер угуңуздар, прокурорлор силер уккула, мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөй турган депутаттар сиздер уккула, депутат Шарапатхан Мажитова сиз угуңуз. Мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөп баардык сферага биз киришибиз керек. Мисалы, акча эле эмес, акча каражатын эле эмес, материалдык каражаттарды бири-бирине берген дагы проценти чектелген болуш керек. Ал эмне? Дыйкандар жазында жер айдай албай май карызга алышат. Күздө мынча килограмм пахта, мынча килограмм будай жеп башка өндүргөн товарымды берем деп. Көзү жалдырап турган дыйкан үрөнү жок, үрөн карызга алат. Жер семирткич себем деп жер семирткич карыз алат. Материалдык каражаттарды карыз алат. Ага үстөк кылып килограммдап түшүмүнөн өткөрүп берет. Биздин министрликтер дагы так ошону укук коргоо органдары эсептеп, ал жерден дагы 30%-тен ашып кетпегендей болуш керек. Эгер аны төлөй албай кечигип коюп турган болсо, пенясы 20%-тен ашпай турган болуш керек. Бул жактан дагы 10 миллиардка жакын карапайым элге эконом жеңилдик алып келсе болот. Ошондо мына бул кичинекей закон 18-20 миллиард сом жылына муктаж болгон адамдарга, зар болуп карыз алган адамдарга жардам берет. Мен мына жакында Камчыбек Ташиев карыз алгандардын наразычылыгы мамлекеттик коопсуздуктун ранкына жетти деп проценттер маселесин көтөрүп чыкты. Туура көтөрүп атат. Анткени көп өлкөлөрдө элдин баары бири-бирине карыз болуп, төлөй албай карыздын сазына батып, революциялар болгон. Чаң тополоңдор болгон. Карыз алып сазга баткандар колунда барларды жаман көргөн. Класс болуп бөлүнүшүп, бири-бири менен душмандары болушкан. Мен ойлойм, ушул мыйзамдын аткарылышын бардык сферага тарта турган болсок, биздин ушул финансылык саясатыбызда дагы адилеттүүлүктүн принциптери кандайдыр бир даражада орун алат. Адамды адам эксплуатациялоо, капитал адамдын эмгегин эксплуатациялоону биз азайтабыз. Ушул кезге чейин реформа дегенде биз бардык нерсени айттык. Социалдык адилеттүүлүк, адамды адам эзгенди, адамдын бирөөнүн мээнетин бирөө алганды чектейлик, токтотойлук деген маселе коюла эле келе. Ошол маселени биринчи жолу мына бул мыйзам 13-жылы койгон. Ушул мыйзам алынып атканда бүт банктар, бүт колунда бар адамдар, миллиарддаган пайда көрүп аткан адамдар мага каршы чыгышкан. Аларга кошулуп биздин өкмөт каршы чыккан. Алардын аткаруучусу болуп Улуттук банк каршы чыгып, Улуттук банктын төрагасы жаңылышпасам Чокоев деген каршы чыгып, Текебаевдин мыйзамы алынса, Кыргызстандан капитал качып кетип калат, инвестор качып кетип калат деп мыйзамга каршы деп чыгып жүрдү. Мына ушул Чокоев 21-жылы кайра Улуттук банкка төраган орун басары болуп келиптир.
Эми ошентип мыйзамды төрөлө электе жаман көргөн, төрөлө электе каршы иштеген адамдар ушул мыйзамдын аткарылышына кызыктар болобу? Ушул мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөсө болобу? Көзөмөлдөй алышабы ушулар? Кеп мына ушунда. Мен карапайым адамдарга дагы бир жолу кайрылгым келет. Албетте, жалдырап турганда досуңдан, тууганыңдан, коңшуңдан 30%тен көп болсо деле макул болуп ала бересиң. 50% менен, 100% менен. Күнүнө 1%тен мына Сома деген онлайн кредит берген организация күнүнө 1%ке чейин. Ушул законду айланып өтүп эле берип жүрбөдү. Күнүнө 1%тен 365% болот жылына. Мындай ала бересиздер. Бирок бир нерсени билип койгула. Эгер төлөй албай калсаңар, төлөбөйм деп сотко келсеңер, кандай келишимге кол койдуңар, мамлекет аны карабайт. Мамлекет бул жерде көргөзүлгөн 30% гана мойнуна алат. Пеня сасмандап 2-3 миң % болуп кетсе да, мамлекет 20% гана чектеп берет. Ошон үчүн айла кетип турганда муктаждыктан же сабаты жоктуктан аферистин курмандыгы болуп көп процентте келишимге кол коюп койсоңуздар дагы коркпоңуздар. Мыйзам бар эле, Текебаев айтты эле деп сотко келсеңер, сот ушул 30% гана эсептейт. Пеняны 20%тен ашырбайт. Ушуну мен сиздерге дагы бир жолу айтып койгум келет. Мыйзамдын аткарылышын ар бир адам өзү көзөмөлдөш керек. Эгер адамдар мыйзамдын аткарылышын артынан түшпөсө, көзөмөлдөбөсө, анда мамлекеттин чамасы келбейт.